Kegele бүгүnkү Бекмырзалын университети баштаган конференцияда дагы бир жаңылык болсун. Мындан ары Песталоццуну сүйлөйбүзбү, Каменскийди сүйлөйбүзбү, Жан-Жак Руссону сүйлөйбүзбү, азыркы батыштын улуу педагогдорун сүйлөйбүзбү? Келгиде өзүбүздү дагы кошуп айталы, өзүбүздөн чыккан. Сиздерге байланып. Мүмкүн болсо айткызбы. Muğalimde jurnal, muğalimde medal. Kızlarımızla verişiniz gerekiyor. Bunlar hazır mı? Can'da mektepte çok çıkarsa. Бардыгы биз ойлогон эң кыйын темаларды ушундай юмор менен, оюн менен эле түшүндүрүп коет экен. Бизде болсо канчалык темасы кыйын болсо, ошончо мага окшогон мугалимдер өзүнүн кыйын сезет го. Я мээңер болсо аяшы. Ушундай болот да. Бар болсо. Азыр барбы жогун билебиз. Карагыла. Внимание. Моментальный эксперимент кылабыз. Жардам беребиз. Минутта калып. Карагыла. Eğer de sizler bardık işte tez işte ошонун içinde kitapta okusundagы скоросуга жетсеңер агар daha көтөрөбүз. Sizler минутасыга minimum 250 söz окушуңар керек, ошондо мана манжаңарды кыймылдаткыла. Бат, тез. Ошондо Lexus'тун моторудай мээңер иштейт экен. Бул жерде 40 миллиард нейрондар бар, ошолордун ассоциациясы иштейт. 40 миллиард. Бир 100 миллиардчы. Эми муну карагыла. Бат. Эмне карагыла. Биздин мээ кандай иштейт? Hazır körüyoruz, daha götürüyoruz. O ayıllarda at araba, eşek araba var mı? Kıldırıya kıç deyip bizden meğer oşonda işte. Gördün mü? Yok hiç kim devamlı söylüyor. Koy da yapımdan gelsin. Gözlerin Lexus sesip deyip oşun bazen. Amen oğlum da kazat edip verelim. Mege degende 6 minutasını vereyim. Bunu 6 ecekeyime. Şov için çakıp kanının. Хронометраж кылабыз. 5 минутада уже отличник студент ким? Ну, доброволец ким? А мына кыз экен. Давай. Дагы бир балдардан дагы. Бар. Даярдык сынакка 1 жума же 1 ай калганда башталат. 1 жыл сайын каникулда атайын ар бир предмет боюнча биология, тарых, математика, ар бир математика, орус тили жана башка олимпиадалык топтор түзүлөт. Жайкы орус тили жана башка. Жайкы олимпиадалык мектеп. Биздин көз карашыбыз, кругозорубуз ушунчалык тар. Мындай. Андан да кичине кыла, ийненин көзүндөй кыла. Тар ушинтип көрөбүз. Ол жерден толкан калса, тез эле ачыштырып адамды кыймылга келтирет экен. А мен эксперименттин ичинде дагы 2 та казан таптым. Мынаны койдуңарбы? Бул аш казан болсо тамам калбай кетет. Нан болсо тоет экен. Бул затке бир бурда нан болсо тоет экен. Ал эми рух казан эмне менен толот дегенде иман менен, инсап менен, дин менен, адабий чыгарма менен, күү менен, музыка менен, жакшы адамдар менен болгон сукбат менен. Жақын адамдарыңыздың бардығын көзі ач, шундай ачык. Неге деген мейірімге толған емес, рух казан ач. Рух казан, селерде емес Африкада. Рух казан ач. Рух казанның азықтары неме екен? Иман, адабият, чыгарма, музыка, күү, мейірім, еркелетүү, сүйүү, жакшылык, жакшы сөз сукпат экен. Мына ушулар менен рух казан толот экен. Энди өзүңөр айтыңдарчы, биз толтуруппуз бекен? Толгон эмес рух казан. Дагы бир казан алып ачтым. Колуңарга келди. Баш казан, акыл казан. Бул лекцияны карагыла. 2000 сомго арзый бекен? Арзыйт. Бул акыл казан. Акыл казан неме менен? Математика менен, физика, химия менен, кругозор менен, илим, билим менен,
кроссворд менен, шахмат, шашки менен акылман адамдардын сухбатыда болуп менен акыл казан, адаби китеп окуу менен толот экен. Ана энди карагыла, биз 3 казаныбыздын биrini эптеп толтурабыз. Оны толтурбасак болбойт. Жаңжал чыгат, көтөрүлүш болуп кетет. Туру, а экөөсү почти бош эле жүрөт экен да. Туру, внимание. Аш казан ач калса адам 4-5 сааттан кийин ачууланып нанды таап жейт экен. Рух казан болсо чыдай берет экен. Рух казан үндөбөй жүрө берет экен. Только көздү бозортуп коет экен. Өңдү бозортуп коет экен. Өңү чыкпайт дейт. Адамдар тиктесең, азыр бири-бириңерди айланып тиктегеле. Да сүйүп тиктей турган адамды табыш кыйын да. Не потому что вы некрасивые, потому что духовное обнишание дейт. Рухубуз жакыр. Көрдүңөрбү? Рух казан толбосо 15-20 жылгача үндөй жүрө берет экен. Төөдөй болуп. Оор басырыктуу экен. Зато али бир сөз барбы, оор адам бир козголсо жаман козголот. Күйөө балдарга тийсеңер анан билесиңер. Оор болуп жүрөт, бир ачуу келсе качарга жай таппай каласың. Кээ бир келинчектер ошондой болот. Ошондо кулак сал. Рух казан 20 жылын чыкпай жүрөт экен да, 20 жылдан кийин эгер той болсо взрыв чыгат экен. Ол взрыв неме? Наркомания, зордук, зомбулук, зөөкүрлүк, ташбоордук, мээримсиздик, көзү каттык, дили каттык, көз карашы каттык. Адамда бир жакшылык ой жок. Роботтой. Компьютерди зор билсем, англис тилди зор билсем, эч плюс минус жок. Бирөөгө бербей атам, албай атам. Көрдүңөрбү? Рух казан канчалык маанилүү экен. Чочуп кеттиңерби? Срочно рух казанды тойгузушка кириш керек экен. Энди 3-чү казанга барабыз. 3-чү казандын аты акыл казаны. Кайсы акылмандын сухбатыда болдуңар? Кайсы адаби китепти, энциклопедияны окуп чыктык? Кайсы шахмат, шашки боюнча соревнованияда жеңип чыкты? Кайсы акыл ордо китептер, оюндарга катыштык деп суроо бергиле. Бар албетте. Бирок 1-2 эле да, массовый эмес. Мана акыл казанды дагы толтурушка мен силерди чакырам. Мана ушу 3 казан толгон адам ал камил инсан деп аталат экен. Камил деген сөз совершенная личность. Кол чаап жүгүрөт деп сөз. Камил. Карагыла. Исхак Раззаков. Ана ол камил инсан. Бары жогу төп келген. Түшүндүңөрбү? Нуржигит Кадырбеков. Бир кол чаап коет. Бишен Шаматов. Силерди ушу 3 казаныңарды, аш казан, рух казан, акыл казаныңарды тегиз өзүн-өзү тарбиялоо аркылуу, акыл маданияты аркылуу, кургазорду өстүрүү аркылуу жеткизип, камил инсан болуп чыгышыңарга тилектешим бар болуңар. Чоң эмгекти бир студент, бир катардагы мугалимдер жасап койсо болот. Келгиле ар бирибиз өз ордубузда өзүбүздүн ишибизди жакшы аткарсак, бакаласак, баардыгы жакшы болот деп ойлойм. Рахмат.